1796 Илимпоз Эдвард Дженнер вакцина вирусын камтыган затты 8 жашар балага сайып, ал адамдарды өлүмгө алып келген чечек оорусунан сактап кала турган коргоону ойлоп тапкан. Эксперимент жакшы өттү. Бала ооруга каршы эмделгендиктен биринчи вакцина жасалган. Бирок эмне үчүн вакцина иштеди? Вакциналардын кандай иштерин түшүнүү үчүн адегенде иммундук система бизди жугуштуу оорулардан кантип сактаарын билишибиз керек. Микробтор денебизге киргенде иммундук система аларды аныктоого жана денебизден чыгарууга аракет кылып, бир катар жоопторду берип баштайт. Жөтөл, чүчкүрүү, сезгенүү жана ысуу иммундук системанын иштеп жаткандыгынын белгиси. Бул бактериялар сыяктуу коркунучтуу кармоо жана жок кылуу үчүн керек. Адамдагы иммундук жооп анда кийин пайда болгон, алынган иммунитет деп аталган экинчи коргонуу линиясын жаратат. Микробтор менен күрөшүп, алар жөнүндө маалыматтарды сактап, микробтор жана вирустар кандай болгонун жана аны менен кантип күрөшүү керектигин эстеп турган атайын Б жана Т клеткалары бар. Эгер ушул эле патоген организмге кайрадан кирсе, бул билим иммунитет үчүн пайдалуу болот. Бирок бул акылдуу реакцияга карабастан, денеде дагы деле коркунуч бар. Ошол эле учурда организм алсыз же өтө эле жаш болсо, ал күрөшө албайт. Козгогуч өтө күчтүү болсо, коркунучка калышы мүмкүн. Бирок бирөө ооруп кала электе, организмге иммундук жооп кантип даярдап алсак болот? Бул жерде вакцина дененин өзүн коргоо үчүн колдонгон эрежелерин сактоо менен күчүнө кирет. Окумуштуулар вакцинаны пайда болгон иммунитетти түзүү үчүн колдонушат. Адамды толук кандуу ооруга дуушар кылышпайт. Азыр ушунча көп вакциналар пайда болду. Алардын ар бири өзүнчө иштейт. Алар көптөгөн түрлөргө бөлүнөт. Биринчиден, тирүү вакциналар. Алар козгогучтун өзүнөн жасалат, бирок кыйла алсыраган состав менен. Басаңдатуу жана аракетсиздик бул козгогучтун толук кандуу ооруга айлануусуна жол бербөөчү ыкмалар. Бирок оорулар сыяктуу эле алар организмге алдын ала патогендик профиль түзүп, кол салууну таанып билүүгө үйрөтүп, иммундук жоопту жаратышат. Кемчилиги: тирүү вакциналарды адамдарга чыгаруу кыйын жана алар жандуу жана күчтүү болгондуктан иммунитети начар адамдарга зыян. Ошол эле учурда активдүү эмес вакциналар туруктуу иммундук реакцияны жаратпайт. Экинчиси химиялык вакцина. Козгогучтун антиген деп аталган бөлүгүнөн жасалат. Бул антиген организмдеги белгилүү бир реакцияны пайда кылган вакциналарды алып, антигендин белгилүү бир бөлүгүн, мисалы, белокторду же полисахаридтерди бөлүп чыгарып, иммундук жоопту жаратат. Илимпоздор ДНК вакциналары деп аталган жаңы вакциналарды көп ойлоп таап жатышат. Организм белгилүү бир патогенге иммундук жооп кайтарышы керек болгон белгилүү бир антигенди түзгөн гендер бөлүп чыгат. Адамдын денесине киргизилген бул гендер дененин клеткаларында антигендерди пайда кылышына себеп болот. Бул күчтүү иммундук реакцияны жаратат жана денени келечектеги коркунучтарга даярдайт. Вакцина белгилүү бир генетикалык материалды гана камтыйт. Ошондой эле козгогучтун башка бөлүктөрүн камтыбайт. Ошондуктан ал бейтапка зыяндуу ооруну козгой албайт. Эгер бул вакциналар ийгиликтүү ишке ашса, анда жакынкы жылдары натыйжалуу дарылоону камсыздай алабыз. Мындан ондогон жылдар мурун медицинаны өзгөрткөн Эдвард Дженнердин укмуштуудай ачылышы сыяктуу жаңы вакциналарды иштеп чыгуу бир күнү ВИЧ, безгек же Эбола вирусу сыяктуу ооруларды дарылоого мүмкүнчүлүк берет.